Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Өткөн суткада Нарын областында кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү реестине бардыгы болуп 12 кылмыш катталды. 12 кылмыштын арасында өзгөчө оор резонанс жараткан кылмыштар жок. Ал эми коменданттык саат бузгандыгы үчүн 6 жаран калмады. Бул жерден 2 Ат баштан, 4 Нарын шаарынан. Алардын баары эркек адамдар. Ошолордун арасынан бир автоунаа стоянка токтотулду, документ жок деп. Бул Ат башы районунан. Жана ошондой эле биздин областта 86 учур катталса илдет боюнча. Ошонун 34-ü айыгып үйлөрүнө чыкты. Бүгүн дагы бир жагымдуу кабар. Ушул Жумгал районунда бир бейтабыбыз айыгып үй карантинине чыгарылды. Эмил Абдырайымович, облустун аймагында ушу коронавирус илдети менен жайылтпоо мындан ары чектөө багытында кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп атат? Облус боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей дүйнө жүзүн каптап аткан пандемия менен биздин облуста алек болуп келип атат. Биздин элибиздин башына түшкөн ушундай кырдаалда ушул бардык кызматтар күнү түнү иш алып барып келет. Нарын облусу боюнча ушул COVID-19 вирусу менен чалдыккандардын саны 86-га жетти. Мунун 34-ü сакайып үйлөрүнө чыкты. Тактап айтсак, Жумгалдагы ооруканада дарыланып жаткан 10 адам болсо, ошонун бардыгы азыр үйүнө чыгарылды. Ат башы районундагы 64 адамдын 18-и айыгып үйүнө чыкты. Ошондой эле Кочкор районунан 1, Нарын шаарынан 5 адам илдетти жеңип үйлөрүнө чыгарылды. Калган бейтаптар болсо ооруканада, абалдары канааттандырарлык. Бүгүн 27 апрелге карата оорунун жаңы бир учуру катталды, бул Ат башы районунда. Ал эми өлкө боюнча алсак, өзүңүздөр билесиздер, 695 учур болду катталганы. Мунун ичинен тилекке каршы 183 адам ушу медицина кызматкерлери болуп атат. Ооруган адамдардын ичинен 395 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Анан 8 адам ушу оорунун кесепетинен каза болду. Биз оорулардын саны көбөйүп бара жаткандыгына байланыштуу ошол республикалык штабка да маселе койдук эле. Мына Минздрав тарабынан, республикалык штаб тарабынан атайын көчүп жүрүүчү лаборатория келип, ошол лаборатория азыр анализдерди алып чыгарып атат. Күнүнкү анализди күнүгө чыгарып, азыр абдан жакшы болуп калды. Буга чейин кичине бир аз маселе болуп келген. Биз анализдердин баарын Борборго, Бишкек шаарына кетирип, аяктан очередь күтүп, кичине кечигип келип аткан. Азыр болсо бизде азыр ушу Жумгалдан, Кочкордон бери, бияга Ат баштан бери бардык анализдер ушу Нарынга алып келип, Нарындан чыгара баштады. Бул жерде 4 адис иштеп атат. 3-өө Бишкектен келген, 1-өө бияктан кошулду. Азыркы учурда ушу республика боюнча калкты үймө-үй кыдырып, ушул адамдардын дене табын өлчөп, вирус жуктуруп алгандар жокпу, ал акыбалы кандай деп ушундай кыдыруу иштери башталды. Мына 2 күндөн бери ошол биздин жана очаговый деп коет, ошондой оору чыккан айылдарды эң биринчи очередь, анан ошол оору чыккан үйлөрдү, анан биздин контактта турган, үй карантинде турган үйлөрдүн баарына адистер атайын барып, ошол жерден текшерүү иштерин жүргүзө баштады. Азыркы биздин эң негизги максатыбыз ушул оорунун очогун курчоого алып, ошол башкаларга жуктурбай, дарылап, айыктырып чыгаруу болуп эсептелет. Бул боюнча мына премьер-министрибиз баш болгон республикалык штаб, биздин областтык штаб, райондордо, жерлерде штабтар, ички иштер органдары, мына комендатура, коопсуздук кызматкерлери бардыгы ошол күнү түнү иш алып барып атышат. Ушул өзүңүздөр билесиздер, мынакей 15 апрелден баштап Нарын шаарына жана Ат башы районуна өзгөчө абал киргизилген. Бул жерлерде азыр атайын блокпосттор иштеп атат. Нарын шаарында 4, Ат башы районунда дагы 4 атайын кызматтар турган посттор бар. Бул посттордо 90дон ашык кызматкер азыр кызмат өтөп атат. Андан сырткары ушул өзгөчө кырдаал киргенден баштап 20 марттан баштап биздин областтын чегинде 3 чоң пост иштеп атат. Бул эң чоң пост болгон бул биринчи Кочкор районундагы Сарчат посту, Жумгал районунда Арал посту, анан Актал районунда Акталчат посту. Бул жерлерде дагы иштер болуп атат. Анан эми оору менен күрөшүү үчүн алдын ала биздин облуста 1265 орун даярдалган. Анын ичинен 291 койкалуу
6 госпиталь, 965 койкалуу, 14 обсервация даяр. Мына жанагындай азыркы күндө мынакей республикалык штабта абдан оперативдүү иш алып барып атат. Ошо сырттан келип аткан биздин жарандарыбызды авиа рейс менен атайын алдыртып келип атышат. Мына жакында эле Россиядан, Новосибирск шаарынан келди, Турциядан рейстер келип атат, азыр мына Дубайдан келди. Мына ушулардын баары бизге оперативдүү түрдө биздин областтын канча жараны бар экенин бизге берип атат. Биздин штабтан атайын тапшырма менен автомашина менен барып ошолорду тосуп алып, алар биринчи келгенде Бишкек шаарында обсервацияга жатып атат. Ошол жерден ПЦР анализдери алынып атат. Ал анализдери таза чыккандан кийин анан бизге жиберип атат. Биз дагы аларды тосуп алып келип сразу үйүнө кетирбестен ошо обсервацияга жаткырып, көзөмөлгө алып, ушундай болгон иштер болуп атат. Анан эми негизи вирустун алдын алуу боюнча дагы бир топ аракеттер көрүлүп атат. Бул ошол жанагындай биздин басып жүргөн жерлерибиз, же болбосо жанагындай элдер көбүрөөк топтолгон жерлер, магазиндер, базарлар, банктарды, көчөлөрдү дезинфекциялоо жумуштары колго алынып жүрүп атат. Бул боюнча МЧС абдан жакшы иштерди алып барып атат. Андан сырткары жергиликтүү бийлик дагы ошол элдер менен кошо ар бири өзүнүн жашаган үйлөрүн ошо дезинфекциялоо боюнча иштери жүрүп атат. Мына буга чейин кичине хлордон маселе болуп келди эле. Хлор азыр кенен чечилди. МЧС тарабынан бул боюнча иштер болуп атат. Анан жакында эле ошол Айыл чарба министрлиги кайрылып, алар аркылуу дагы ушул Бай Дыйкан деген компания бар экен, атайын ошол жанагы дельталет деп коет экен. Анан дрондор менен ошол ачак чыккан жерлерди, ошол биздин айылдарыбызды, анан шаарды, райондордун баарын ошол дезинфекциялап берип кетти. Булар атайын ошол жана дрон абдан жакшы экен. Бул элдер бара албаган жерге ошол дронду учуруп, ошону менен дезинфекциялоо жумуштары колго алынып, жалпы бул жерде маалымат турат, ошо 9659 объект, же болбосо 973 000 чарчы метр жер, же болбосо 947 000 погондук метр аянт азыр дезинфекцияланды. Бул иштер дагы мындан ары улана бермекчи. Медицина кызматкерлерине коргонуучу костюмдар жана медициналык каражаттар жетиштүүбү? Эми жанагы айттык, эми ошол тилекке каршы ушул вирус келгени, ошол вирус жуктуруп алган адамдарды тейлөөдө ошол медицина кызматкерлери дагы аны тейлеген, ошо санитарлар дагы жанагындай медсестралар дагы жугузуп алган учурлар болуп атат. Ушул боюнча бизде республикалык штабтан дагы өкмөт тарабынан дагы катуу талап коюлган. Ошо коргоочу кийимдер менен камсыз кылуу боюнча бул Минздрав тарабынан дагы атайын келип атат, акчалары бөлүнүп, сатылып да алынып атат. Андан сырткары биз дагы колубуздан келишинче аракеттерди жасап, биздин өзүбүздүн облустун резервдик фондунан дагы атайын ушу комбинезондорду тиктиртип, бир серия тараттырып, 2 серия тараттырып бердик. Андан сырткары ушу демөөрчүлөр тарабынан дагы, жеке ишкерлер тарабынан дагы ошол коргоочу кийимдер, дезинфекция кылчу каражаттар тарабынан ошолар тараптан дагы абдан көп жакшы жардамдар болуп атат. Мен ушу учурдан пайдаланып, ошо кайдыгер эмес биздин атууларыбызга, ошол бизге жардам берип аткан баардык уюмдарга чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Мына жакында эле биздин Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу обласы Кытай Республикасында биздин область менен мындай достук байланышыбыз бар. Мына ошолор кат жөнөттүк эле, алар дагы ошол биздин областка атайын ушундай коргоочу кийимдерди, маскаларды атайын жиберди. Андан сырткары биздин өнөктөшүбүз бул жерде биздин Агахан өнүктүрүү тармагы бар. Мына аяктын жетекчилигине да чоң рахмат. Ушу кат жаздык эле, алар дагы ушу бизге ушу гуманитардык жардам катары ушундай коргоочу костюм кийимдерди алып келип беришип, маска, респираторлор менен азыркы күндө бардык райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, райондук больницаларда, санэпидстанцияларда, анан жанагындай биринчи катарда барып мобилдик топ деп коебуз, ушу контакт болгон адамдардын баарында азыр коргоочу каражаттар, коргоочу кийимдер менен камсыз болгон. Ушу гуманитардык жардамдар боюнча кеп болуп кетти. Ушу калктын аярылуу катмарларына кандай жардамдар көрсөтүлүп атат? Бул боюнча да токтолуп өтсөңүз да. Туура, азыр эми биз жеке эле бул вирус менен деп күрөшүп эле атканыбыз менен ошол эле мезгилде ошол элдин азык түлүк менен камсыз болуусу, элди ошол эртеңки күнү ошол кыйналып калбасын деп ошо тамак аш менен камсыз кылуу боюнча бир топ аракеттер көрүлүп атат.
Бизде азыр тамак аштын продуктунун баягы кору деп коебуз, запастары жетиштүү. Кенен турат, бардык базарларда бардык ишкерлердин баары алып келип атышат дегендей. Экинчи маселе булардын баасын көзөмөлдөп туруу иштери жүрүп атат. Бул боюнча атайын антимонополиялык комитеттин биздеги өкүлчүлүктөрү, финансы полициясынын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик күнүгө мониторинг кылып, ошол ишкерлер менен кайсы товар кай жерде канча баада сатылып атат жана канча көлөмү бар деп бизге күнүгө эртең менен маалыматтар келип түшөт. Бул жерде эми айтып коюшубуз керек, мындай эл тарабынан мындай кооптонуунун эч кажети жок. Туура бир аз баалар өстү. Бул жерде баягы февраль айына салыштырмалуу кээ бир баягы продуктлардын баасынын өскөндөрү байкалып атат, бирок ошол антимонополиянын коюп берген баасы менен ушу көзөмөлгө алынып атат. Мындан сырткары эми аярлуу катмарларды ошол продукты менен камсыз кылуу боюнча атайын ошол бизде категориялар бар. Баягы өтө жакыр болуп жашаган адамдар, жакыр адамдар, анан жана ошо социалдык паспорт толтуруп ошол пособие алган адамдар, андан сырткары ушу күнүмдүк баягы жумуш менен алек болуп ошо күнүмдүк тапкан маянасы менен өзүнүн үй бүлөсүн баккан адамдар бар. Мына ушуларды дагы аныктап чыгып, ошолор боюнча иштер болуп атат. Мындан сырткары мамлекет тарабынан дагы абдан чоң жардамдар келип атат. Мен бул жерде токтолуп айта кетейин. Мисалы үчүн өкмөттүн токтому менен атайын мамлекеттик материалдык резервтерден Нарын областына 281 тонна un азыктары келген. Бул 5622 кап un же болбосо 5622 үй бүлөгө бул таратылып берилген облус боюнча. Андан сырткары республикалык бюджеттен дагы атайын акчалар бөлүнүп, Нарын областына 4586 адамга 3.668.600 сомдук азык-түлүк берилди. Алсак Миң Куш айылына 411 үй бүлөгө 328.800 сомдук азык-түлүк берилди. Ат Башы районунда 2156 үй бүлөгө 1.724.800 сом ундары берилди. Ошондой эле Нарын шаарына 2019 адамга 1.615.000 сомдук тамак аштар таратылып берилди. Бул боюнча жерлерде атайын комиссиялар түзүлгөн. Ошол социалдык кызматкерлерден, акимдердин орун басарларынан, жанагындай бейөкмөт уюмдун, мисалы үчүн жанагындай общественный организация деп коет, коомдук уюмдардан дагы кошулуп, ошол жерде атайын комиссия иштеп атат. Булар акчалай түрүндө счетторго которуп берилген, анан ошол ишкерлер менен ошондой продуктовый корзина деп ошолорду даярдап ар бир адамга жеткирилген. Мындан сырткары эмгек жана социалдык коргоо министрлиги тарабынан Нарын шаарына 1 миллион сом бөлүнүп, 1250 адамга жардам көрсөтүлдү. Бүгүнкү күнгө чейин облус боюнча жалпы 16701 үй бүлө жардам алды. Анын ичинен 5961 үй бүлө материалдык резервтен, 1661 үй бүлө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан, 193 үй бүлөгө жергиликтүү бюджеттен жардам берилди. Ал эми 8886 үй бүлөгө демөөрчүлөр тарабынан атайын ушундай жардамдар берилди. Бул эмне болгон жардамдар? Буларды да айтып коелу, атайын ошо элибизге жетсин. 636 тонна un таратылды жалпы область боюнча. 19 тонна 202 кг макарон, 27401 литр өсүмдүк майы, 11 тонна 508 кг күрүч, 16 тонна кум шекер, 1578 кг эт, 1088 кг чай, 250.500 сом акчалай жардам, 97.548 даана бет кап таратылды, 1471 литр антисептик, жана ошол хлор жана 2130 колгаптар ошол элге таратылып берилиптир. Бул боюнча штабтын атайын ишеним телефондору иштеп атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, 1227 линиясы иштеп атат. Ошол линияга, ошол телефондорго чалып, ар бир адам өзүнүн абалы жөнүндө бизге маалымат жеткирсе болот. Жаз мезгилинин 2 ай артта калып баратат, билинбей эле ушу жазгы айдап себеби, жазгы талаачылык иштери боюнча да маалымат берип кетсеңиз, кандай жыйынтыкталды облуста? Ооба, өзүңүз айткандай эми азыр мынакей жаз жылдага караганда 10-15 күнгө эртерээк келди. Бизде өзгөчө кырдаал, андан ушу эки Нарын шаар менен Ат Башы районунда өзгөчө абал киргендигинде дагы биз баарына эскертүү посттордун баарына тапшырмалар берилген. Ушу жазгы талаа жумуштарына алектенип аткан
дыйкандарга эч тоскоолдук болбосун, жанагындай үрөн, май, башка нерселер менен ары бери өтүүгө тоскоолдук болбосун деп ошол боюнча иштер болуп атат. Биздин область боюнча жалпы 38.600 гектар жер быйылкы жазгы талаа жумуштарында айдалмак. Мунун ичинен 23.900 гектар дан эгиндер айдалат. Где-то бир 5.200 гектар жерге буудай айдалат, 18.000 гектар жерге арпа айдалат. Андан сырткары 6.000 гектар жерге картошка айдалат, где-то бир 500 гектардын тегерегинде жашылча жемиш айдалат дегендей 8.000 гектар жерге чөп өсүмдүктөр айдалат. Мына ушулардын баарын азыр айдоо жумуштары жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө ушул 8.863 гектар жер айдалып себилип бүтүп калды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу бир 20%га алдыга кетип баратабыз, кичине эртерээк. Бардык райондордо, бардык айыл өкмөттөрдө азыр ошол сугат системаларын да азыр насостук станцияларда, каналдарда бардык жерге суулар салынган. Сугарып айдап аткан жерлердин баарын дыйкандар сугарып туруп айдап атышат. Ал эми көп жылдык чөптөрдүн да сугаттарын азыр акырындык менен баштап атышат. Бул боюнча бир маселе болбойт го деген ойдобуз. Биздин азыркы ушул алдын ала эсептөөлөр боюнча, алдын ала прогноздор боюнча биздин дыйкандарыбыз ушул быйылкы жылы кичине ундун кымбаттаганын байкап, мынакей буудай азыктарын, данастардын ичинен ушу буудай аянттарын көбөйтүү боюнча аракеттер көрүлүп атат. Бул боюнча атайын республикалык облустук штаб тарабынан дагы тапшырмалар берилген болчу. Жерлерде ошол буудайдын үрөнүн таап берүү боюнча. Азыр ошол дыйкандарга Ысык Көл областынан, Чүй областынан дагы баягы буудайдын үрөндөрү тартылып келинип, ошол биздин эсеп боюнча где-то бир былтыркыга караганда 1000 гектардын тегерегинде буудай аянттары көбөйгөнү турат. Андан сырткары бизде ошол өткөндө да айттым эле, жаңы ошол техникалык өсүмдүктөр деп коет. Мисалы үчүн ошо чечевица жана бурчак жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча дагы дыйкандарга ушундай сунуштар берилип, ошого да кызыгып айдап аткандар болуп атат. Мына ат башы жергесине дагы бир чечевица айдайбыз деп атайын ушундай бир ишкерлер келип атат дегендей. Анан эң негизгиси мына быйыл картошканын баасы дагы абдан өйдө көтөрүлүп кетти. Азыр биздин нарында азыр 30-35 сомдон картошка болуп атат. Анан дыйкандарыбыз да ошол картошкага дагы басым жасап атышат. Бул картошканын тектүү үрөндөрү биздин өзүбүздүн облустта жетиштүү. Ушул боюнча ушу картошканын аянтындагы ушу былтыркыдан кем эмес айдайлы деген пландар болуп атат. Ушу жазгы талаачылык менен бирге эле малчылардын жайлоого көчүрүү иштери дагы башталды да. Ушу кандай деңгээлде уюштурулуп атат? Ушу боюнча да токтолуп өтсөңүздөр. Мен бир аз айтып кетейин, андан комендант улап кетет болуш керек. Туура азыр мына жаз келип, бардык жерлерде азыр аянттарды тазалап корук иштери башталды. Ар бир айыл өкмөтүндө атайын ушу малдарды көчүрүү боюнча жерлерде комиссиялар иштеп атат. Биз ошондой деген талап койгонбуз. Ар бир малчынын бара турган жайытын ошол тиги картасы менен, маршрутный баягы схемасы менен кайсы жерден чыгып каяка көчүп барат, кай жерге конот деген боюнча иштеп чыккыла дегенбиз. Бул боюнча атайын иштеп чыгышып анан булар бир эле райондон эмес, бир райондун экинчи районго баягы территориясына өтүп анан жайлоого барган жерлер бар. Мисалы үчүн Нарын районунун Учкун кылан айылдары ушул Нарын шаар аркылуу Ат башы районун аралап өтүп анан өзлөрүнүн жайлоосуна барган жерлер бар. Мына ошондойду атайын уюштуруп жергиликтүү бийлик, мына комендант менен ички иштер органдары менен абдан жакшы жумуштар жасап атышат. Ошолордун баарын топтоп туруп, бирден кетирбей, колонна кылып, чогултуп туруп, ошол маршрутун аныктап, анан бир алып келип, баарын дезинфекциялап туруп, бир чыгарып, анан кайра келатканда машиналарды баягы шопур менен кайра тосуп алып киргизген боюнча иштер болуп атат. Ал эми баягы районду аралабай өткөн машиналарды, жайытка чыгуучуларды болсо, баягы тоскоолдуксуз малдарын кошуп, жайлоолорго чыгаруу иштери азыр жүрүп атат. Бул боюнча мынакей Эмил Андраевич айткандай график түзүлгөн, ошол жергиликтүү бийликтер менен. Ошол ар бир райондо ошол көчүү конуу иштери боюнча, жайыт иштери боюнча ошол кайсы жайлоого барат, ошол убакытта маршрутный барактары жазылып, ошол 10 автомашина болсо, ошол автомашина ичинде ошол көччү кишинин семьясы салынып барат да, кайра келатканда ошол водитель, айдоочу өзү гана жалгыз келет.
бул боюнча тартипке келген, бул боюнча жакшы иштер жүрүп атат. Чокул деле мынакей Нарын районун көчүргөнбүз. Эми Кочкор району ошондой эле Кошуна областындагы эмелерин эметип атабыз. Мынакей Тоң району менен да сүйлөшүп атабыз. Ал боюнча да ошол Кочкор районундагы жайлоолорго кайченге келет, ошонун баарын тең көзөмөлгө алып иш жүргүзүп атабыз. Улан Карыбекович, сизге суроо түшүп атат. Үй карантинин бузган адамдарга кандай чара көрөсүңөр дейт Ат баш районунан. Биринчиден бул жараңызга рахмат, ушул кайдыгер карабай тынчсызданып атканыңызга. Негизинен Ат баш районунда ушул үй карантинин бузган фактылар 4 факты болду. Мына акыркы учурда бул ушул биздин өзгөчө абал киргизилгенде убактан баштап. Бул жерден 4 факт боюнча биз кылмыш иштери козголуп, булар боюнча биздин Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинин 127 прим 1 беренесинде каралган. Бул жерде ошо жерде чектөө иш-чаралары, карантин талаптарынын эрежелерин бузуу 2 категориядан айыппул салынат. Биринчи категория өзгөчө кырдаалдар режиминин шарттарын, чектөө иш-чараларын, карантин талаптарын, эрежелерин бузуу. Бул жаш жетелектер үчүн 5000 сомдон 15000 сомго чейин айыппул салынса, жеке жактар үчүн 20000 сомдон 30000 сомго чейин айыппул салынат. Ал эми экинчи категориясында ошол өзгөчө же аскердик абалдын шарттарын, чектөө иш-чараларын, карантин талаптарын, эрежелерин бузуу боюнча бул жаш жетелектер үчүн 15000ден 25000 сомго чейин айып, жеке жактар үчүн 30000 сомдон 60000 сомго чейин айыппул салынат. Эми ошондон мен кайрылып кетет элем жарандарга. Ошол үй карантинде жаткан жарандар баарыңардын списоги биздин постторго берилген. Ошон үчүн ошол талаптарды, эрежелерди сактасаңар. Анткени мынакей ушул Ат баштан элеки 2 жаран ушул посттон кармалып атат, өтүп бараткан жерден Нарын областына. Жана ошондой эле 1 жаран ошол өзүнүн үйүнөн машинасын айдап чыгып, кошунасынын заборун түсүп, экинчи ага да карабай ошол блокпосттун ФСКсын түсүп кармалып атат. Бул жерден өзү эле эмес, биздин милиция кызматкерлеринде 3 кызматкер, кармаган кызматкерлер да бул үй карантинге алынды. Ошон үчүн силерден көп суранып элек, ошол үй карантинде жаткан жарандар мыйзамды жана ошондой эле ар бир органдардын койгон талаптарын так жана туура аткарсаңыздар. Жарандардан келген суроолорго кайрылсак, Нарын шаарында таза суу көйгөйү качан чечилет? 3 күндө суу чыгат деп айтылган, бүгүн 4-күн болду. Көзөмөлдөп жатасыздарбы дейт. Бул боюнча мен айтып коеюн, туура көзөмөлгө алып атабыз. Мен азыр бияка келерде дагы мэр менен байланыштым. Аракеттер көрүлүп атат. Бул жерде негизги баягы причинасы бул жанагы Акбечел суу алуучу башкы сооружениясы бар. Ошол жерге күндүн ысыганына байланыштуу суу эрте кирип, ошонун башын ылайлатып, жана тиги фильтрлер толуп калганы боюнча түшүндүрүп атышат. Бул боюнча аракеттер көрүлүп, ошол акырындык менен ошол жумушту тез арада келтиргиле ордуна деген талаптар коюлуп атат. Биз да түшүнүп атабыз, ушу Нарын шаарында ошол суулар чыкпай калып атат кабаттуу үйлөрдүн башына. Анан экинчиден ошол жерде чыккан суунун да сапаты жанагындай ылай суулар чыгып атат деген бизге ушундай маалыматтар келип түшкөн болчу. Бул боюнча көзөмөлдөп иштер болуп атат. Ушул тез аранын ичинде устранение этип калыбына келтирүү боюнча. Бизге кошумчалап коеюн да. Бул боюнча да мынакей көп суроолор болуп атат, действительно. Азыр Нарын шаарында ошол Шералиев көчөсүндө ошол суу түтүктөрүнүн турбаларын тазалоо жана ошондой эле оңдоо иштери жүрүп атат. Бул Минур деген подрядчиктер иш жүргүзүп атат. Бул боюнча ошол ар бир жаранга түшүндүрүп кетет элек, кечирим сурайт элек. Анткени ошол жазгы жаз келгенде суу кирип, ошол жанакы карлар эрип, ылайлар болуп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Оореки ушул убакта кичине сабырдуулук менен мамиле кылып турсаңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу сиздерге эркин микрофон узаталы. Кошумча маалыматтарыңыздар болсо айта берсеңиздер. Эми урматтуу теңир тоолуктар, мен сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетким келип атат. Мынакей көрүп атасыздар, ушул өзгөчө кырдаал менен жашаганыбызга 1 айдан ашты. Мына 22 марттан бери өзгөчө кырдаал кирген республика боюнча. Ал эми өзгөчө абал 15 апрелден бери кирип, мынакей 12 күн бүтүп отурат. Мунун баардыгы эмнеге? Мунун баардыгы ушул биздин элибиздин ден соолугу үчүн, ушул коопсуздук үчүн жасалып аткан нерсе. Туура баардыгыңыздарга биз түшүнүп атабыз. Абдан баягы
кыжалат болуп баягы күн жылыганы адамдардын көпчүлүгү ушул эшикке чыккысы келип ары бери жумуштар жасагысы келип атат, бирок дагы бир сабырдуулук кылып чыдап бериңиздерди сурайбыз. Биз Кудай буюрса бул күндөр да өтөт. Бул жерден эң негизгиси ушул өзүбүздүн өздүк гигиенабызды сактап, анан өзүбүздүн баягы тартибибизди сактап гана отуруп бул дартты жеңерибизге анакей баардык ушул дүйнөлүк практикалар, башка жердин практикаларын баары көргөзүп атат. Анан ушул жерде ушул биринчи катарда өзүнүн ден соолугун, өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып иштеп аткан ошо биздин ак халатчандардын эмгегин да бир сыйра баалап коюшубуз керек. Мен жанагы айтпай кеткен экен, бул жерде толуктап айтып коюш керек. Биздин ушул ак халатчандарга ушул март айы үчүн атайын өкмөт тарабынан кошумча эмгек акылары дагы эсептелинип чыгып келди. Же болбосо 492 медицина кызматкерине 2.664.000 сом акчалай келип, ушул март айындагы кошумчалары бөлүнүп берилди. Ал эми апрель айында дагы мынакей эсептөөлөр жүрүп атат. Кудай буюрса бул дагы өкмөт тарабынан бөлүнүп берет деп атабыз. Мына ушунчалык ошол ак халатчандардын эмгеги, күч структураларынын эмгеги, жалпы эле бореки постто туруп аткан жарандык коом болобу, активисттер болобу, ушулардын баарын бир эмгеги эртең бир мээнети кайтып калсын деп аракеттер болуп атат. Ошон үчүн сиздерден да бир жолу сураныч, бир аз чыдап турсаңыздар, Кудай буюрса баары жакшы болот деген ойдобуз. Анан жана жогоруда айткандай, ошол бизге дагы ушундай күндөрү кайдыгер карабай абдан баягы чоң жардамдарды берип аткан ошол эл аралык уюмдарга, андан сырткары биздин өзүбүздүн атуулдарга, биздин ушул борбордо жүргөн же болбосо четте жүргөн ар бир атуулубуз өзү кайдыгер карабай, жөн калбай өзүлөрүнүн туулуп өскөн айылдарына, жерлерге, шаарга, районго абдан чоң жардамдарды берип атат. Биз ушул учурдан пайдаланып, мен дагы ушул биздин эр азаматтарыбызга, эжекелерибизге, атуулдарыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар.